Kırgızstan kul götür algala, Ceyge eline kalkan bol kalkala, ülküne ömür ver, elden ağla. 15 yıl işkердик чөйрөсүндө 15 yıl мамлекеттик кызматта иштеген Чынберди Төлөнов Жогорку Кеңештин депутаттыгына аттанды. Ар тараптуу тажрыйбага ээ талапкер, эми эл үчүн дагы да иштеп берүүгө мезгил келди дейт. Үгүт жыйынынын алкагында ал өзү туулуп өскөн Куршап айылында жердештери менен жолукту. Жолугушууга Өзгөн районунун Булуң бурчунан келген 2000ден ашуун эл чогулду. Талапкер катары бара жаткан Чынберди Төлөнов агабызга бир кол чаап коюңуздар. Рахмат. Чынберди Төлөнов Ата журт Кыргызстан партиясынан номер 37 катарда бара жатат. Жолугушууга партиянын лидери Айбек Маткеримов да катышты. Мында партиянын 5 жылдык программасы тааныштырылды. Анда өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө багытталган 7 багыт боюнча иш алып барылары айтылды. Шайлоочуларды өнөктүккөнү куруу убадаларга жана акчага алданбай татыктуу талапкерди тандоого чакырды. Мына айыл өкмөттөн баштап министр, президентке чейин айтып коелу. Ар бир министрликти койсок жумушка, ал 3 айда 4 айда эле жумуштан айдай бере турган болсок, ал өзүнүн программасында ишке ашыра албай калат экен. Ал деген жок дегенде 3 жыл 4 жыл иштей турган болсо, өзүнүн программасын ашырып, элге кызмат кылганга, элге көрүнгөнгө дагы мүмкүнчүлүк түзөт экен. Ал эми талапкер Чынберди Төлөновдун программасында илим билим жаатына өзгөчө маани берилген. Мындан сырткары кадр саясатына көңүл буруп, өлкөнү өнүктүрүүгө аларды туруктуу иштетүү зарыл дейт. Ал айткан программалар район элинде канааттандырып, колдоого ээ болууда. Өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган шайлоочулардын алдында жоопкерчилигин сезе билген атуул дешет. Жолугушууга келген калың эл аталган талапкердин эл өкүлү болуусуна өздөрү кызыктар. Мына Төлөн Чынбердини кичинекейинен билебиз. Бунун атасы бизди окуткан, аябай жакшы, артактуу мугалим эле. Ошонун тарбиясын алган бала менен биз сыймыктанабыз. Себеби бул бала көп иштерди кылды. Мына Жалпакташтан сууларды алып келди. Жетимдер үйүнө жардам берип атат, карлар үйүнө жардам берип атат. Мына Куршаптын спорт залдарына жардам берип атат. Мен билген үчүн, ошон үчүн бул баланы энелердин атынан, эли журттун атынан ушу баланы биз колдойбуз. Чынбердиники дагы именно илим билимге болот. Анткени бул жигит 12 жылдан бери мына Кыргызстанда эң чоң бир жакшы билимкана бар, Ноокат билимканасы деген. Илимий жетекчиси Өмүрзак Мамаевич деген. Ушунун лекциясын биз ай сайын угабыз. Күнүгө жаныбыз сууруп алат. Ошо кишинин идеясын аткарганы кетип атабыз. Чынберди Төлөнов Жогорку Кеңешке аттанган жаңы жүздөрдүн катарын толуктайт. Ал эки жогорку билимдин ээси. Жаш кезинен турмуштун оош кыйышына такшалып, албан тажрыйба топтогондугун, аны элдин бакубат жашоосуна арнай турганы программасында камтылган. Анын байсалдуу эмгек жолу Куршап айылына гана эмес, Өзгөн элин да сыймыктандырат. Ал куруу убадаларды токтотуп, реалдуу программа менен ишке ашырууну максат кылган. Мына биз азыр шайлоо боюнча жергиликтүү элет жергелерде кандай маселелер бар экенин көтөрүп, эл менен чогуу ишти алып барганга аракет кылып атабыз. Элдин көйгөйлөрүн жакшы билип атабыз. Элибиз бийлик менен элдин өкүлү болуп иштей турган балдарга аябай жакшы мындай колдоолор болуп атат да. Биз эл көтөрүлүп, элдин бийлиги кылып койгондон кийин биз элибиздин жумушун аткарышыбыз керек. Элибиздин ишеничи келечекте. Эл ишенип, элге берилген сөздү аткарганга бул биз милдеттүүбүз. Кудай буюрса биз жолубуз ачылып, Жогорку Кеңешке барып калсак, элибиз үчүн ак эмгегибизди аябай иштейбиз. Эмгегим элим үчүн, ак эмгегим. Жогору жакка аттанып атыптыр. Дагы эли жери үчүн, Кыргызстан үчүн чоң жардам берет деген чоң зор үмүттөбүз. Бул укамдан Бекмамат Осмоновдун элесин алсак болот деп түшүнүп калдык. Кудайым күч кубат берсин, ден соолук берсин, иши алга болуп, оомат берсин. Чынберди Төлөнов, номер 37.
Ата журт Кыргызстан партиясы шайлоо бюллетенинде 21 катарда, ал эми Чынберди Төлөнов 37 номерде жайгашкан. Өзгөн районунун ардактуу атуулу Чынберди Төлөнов кесиптик тепкичте жеке тармактарда көп жыл бою жетекчилик кызматтарда, кийин Манас эл аралык аэропортунун Ош облустук өкүлчүлүгүндө башчынын орун басары, өкмөт алдындагы мамлекеттик каттоо кызматында жетекчилик орунда. Акыркы жылдары мамлекеттик имараттар департаменти мамлекеттик ишканасын жетектеп келген. Эмгек жолундагы ийгиликтери үчүн көптөгөн сыйлыктардын да ээси болгон. Убисара Орозалиева, Шерзат Экембердиев, 7 канал, Өзгөн району.